16-жылдан 22-жылга чейин эки тараптуу түрдүү маселелер боюнча талаш тартыш болуп жүрүп башталбай жүргөн. Анан 21-жылы биз депутат болуп бардык. Анан 22-жылы япондор эки тараптуу макулдашууга келишип, четишип, ошо ратификацияда бир гана япондордун гана курулуш компаниялары катышат деген жазылып калган экен да. Анан ошондон сентябрда, августтун 20-сында тендерди ачсак, компания аныкталса, анан кийин техникаларды таштап сентябрда баштайбыз деген жооп мага жазуу түрүндө келген интернеттен. Тилекке каршы тендер бузулуп кетип, жол башталбай калды. Анан сентябрдын 8-inde мен атайын биздин дептин начальниги Абдукатта деген бала бар, деп Нокатта. Ошол балага тапшырма берип, ошол 28-километрден баштап бел айында 1,5 километрди билесиздер, 11-жылы жасатканбыз. Мен 22 километр чыгат деди. 11-жылы ушул 1,5 километр беридеги жолду мен жасаптырып бергенмин. Алмаз Шаршенович Атамбаев премьер-министр болуп турган. Ишне дагы ошол жолду премьер кылып айттым да. Немеге Акылбек Үсөнбековичке, Жапаровго. Биз ошону жолду жасаганбыз. Эми япондорду күтүп отурбай, андан көрө биз мамлекетибизде каражат пайда болуп калды. Өзүбүз аз-аздан жасап көрө берелик, мүмкүн иш жүзүнө ашып кетет. Деп мен жетекчилерге сунуштарды айтып, андан кийин анан кайра жол кошуп аттык, кайра талкуулап аттык. Акырында чекитти президентибиз койду. Президент көзүм менен көрөйүн деп. Көзүм менен көргөндөн кийин өзүм пикиримди айтам деп, анан президентибиз азамат киши билесиңер, кайта көзүм менен жолду көрүп, анан кийин өздөрүнчө талкуулап 22 километр эмес, 13 километрге токтошту. Жолдун нар жагынан 6 километр, бер жагынан 7 километр Нокаттын ортосун коюп турайлы деп. Анан ошондон 7 март 23-жылы, анан 7 мартта Акылбек Үсөнбеков 8 март менен куттуктап атып, биздин жалаң саясатчы аялдарды чогултуп. Анан ошол жерден ага биринчи машиненин ачкычын тапшырып атышты, кызматтыга машинени. Анан алдында айттым, машинеден мурун эже сизге президентибиздин экөөбүздүн белегибиз бар. Сиздин Нокат-Испана жолуңуздун 22 километр эмес, 13 километрге каражат тапкыла деп президент бизге тапшырма берди деди. Ушул белек биздин президентибиз экөөбүздүн атыбыздан кабыл алам деп 7 март 2023-жылы расмий түрдө айткан. Анан эртеси мен жогорку кеңешке келип, анан 8 сентябрда ар түрдүү маселелерди айтканда, мен айтканым бул стенограммада бар, тарых. Элдин атынан рахматымды айтып, президентке айтып, баарына рахмат айтып, анан ошентип жолубуз башталып кетти. Ага чейин мурдагы акимиңер Данир Белеков деген бала, мен алар менен сүйлөшүп, айыл өкмөттөрү менен сүйлөшүп, жолдун боюндагы жолдорду кеңейте бергиле, кызыл сызыкка чыккандарды бузуп, каражатты кеткен. Мен эмне үчүн бул сөздү айтып атам? Анан кийин кичине курулуш сезимтал генералыбыз, генерал полковнигибиз, УКМКнын төрагасы, кабинет министринин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаев байкап, ошону толук өзү жоопкерчилигин алып туруп, баягы ортодогу 6 километрди да кошуп, мен айткандай, мурунку 22 километрди толук бүтүрүп өзүңөргө тапшырып берди, туурабы? Ошон үчүн мына эми калгандагы шылтоо менен башталып кеткен, демилге көтөрүп башталып кеткен жолду мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгү болуп, каражатыбыз бар үчүн эл аралык деңгээлдеги ушундай оор, кымбат баалуу жолду толугу менен мына быйыл бүтүрүп берди. Көрдүңөрбү? Бул ошо биздин бүгүнкү күндөгү президентибиздин жүргүзгөн саясатынын элдин муктаждыгынын канааттандырылганын бир белгиси катары эсептешибиз керек да. Ошо Ачкадагы бир рахмат айтып, кол чаап койсоңор да ашыкталып болду. Бул тарых. Мен чындыкты, тарыхты элге туура айтып коеюн деп атам. Жөн эле сүйлөй берейинчи. Биз өзүбүздүн депутаттар катары идеяны мен айтып башталып кетип, биздин жетекчилер ошону жапырт бардыгы кошулуп эмгегин сарптап, мына Ош Испана
жолундагы 28 километр менен 75 километр толук бүтүп кеткени бул жакшы саамалык. Бул да мамлекеттин өсүп өнүгүп атканын белгиси. Туурабы? Мен сыймыктанам ошого себепчи болуп калганыма. Өзүмдүн ошол